Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуубузду баштайбыз. Бүгүнкү тема сейрек кездешүүчү жапайы жаныбарларга аңчылыкка мыйзам түрүндө бөгөт коюучу демилге көтөрүлүп жатат. Студиябыздын коноктору депутаттар Экмат Байпакбаев жана Айтмамат Назаров. Кош келдиңиздер. Бир нече күндөрдөн бери коомдук талкууга да койдуңуздар. Экологдор, сиз, демилгечи депутаттар ушул жапайы жаныбарларга аңчылыкка бөгөт коюу боюнча мыйзам долбоорун талкуулап атасыздар. Анын муктаждыгы эмнеде? Себеби дегенде сиз айтып жаткан жана ак илбир сыяктуу жапайы жаныбарларга ансыз деле тыюу салынганда. 12 мамлекет ушу биздин Кыргызстанга ушул жерге секретариат ачып берип атат. Туурабы? Анан кийин бир колубуз менен биздин ГАОС, к примеру, агентство по экологии и лесного хозяйства деп коебуз, ГАОС деп коебуз сокращенно. Ушул айтат, бир колу менен биз эл биристи коргоп атабыз, мамлекеттерден акча алып жардам бергиле деп, экинчи колубуз менен биз карууду алып туруп, анын тамак ашын жанагы кормовой базасын атып атабыз. Бул жерде бир чоң мындай көйгөй маселе пайдаланат, карап отсаңыздар. Эл биристин саны кече күнү ГАОСтун директору өзү айтып кетти. Ошол 1,5 миң 80-жылдарда болгон экен. Азыр болсо анын саны азайып баратат. 200 дебиз, 300 дебиз, ар кандай бирок анда учет кыла турган системада жакшы иштебейт экен. Мен ушул издеп көрдүм да. Эми тиги тоодун боорунда мындай көргөндөй болот, тияктан да бирөө көргөндөй болот. Ушуга келгенде жанагы аңчылык деп атабыз, берги анын тиги текелер болобу, анын тамак ашы да ушул основной тиги 4 миң 6 миң ушун тегерегенде ушул эл биристин эмес экен да, өзүнүн баягы жашай турган жерлери экен да, 3кө дейин түшүп кетип. Кээ кезде алар ылдый да түшүп атат, кормовой база жок болгондон да. Ошол текелердин да саны азайып баратат жыл сайын. Жакында биз эмебиз эл бириске өзүбүздү текени көрбөй калабыз. Эл биристин тамак ашы аз болгондон кийин ада бир себеп ушул баягы азайып аткандары. Биз ушуга таянып атабыз. Бул мыйзамды алып баруу себеби ушудан чыгып атат. Анан мен дагы айтып кечиресиңиз, мен айтып кетейин, ушу коомчулук кайрылды биринчиден. Ушу жаштар коомчулук азыр өзүнүн охотоведение башкача каралып калды. Мыйзам бар экен. Ал болсо азыркы баягы кимдин колунда юридический лицага берип коюп, алар ушул өздөрү территорияны тейлейт экен, эч кимди жоготпойт экен. Андан калса биз көбүсү азыркы Кыргызстанда аңчылыктын баардыгы ушу валютага айналдырып койдук. Валютага кетип атат да. Биздин ой пикир мындай: Кыргызстанга каруу менен келбей, фотоаппарат менен келип, фотоаппарат менен түшүрүп, биздин табигатты, биздин жаныбарларды, жабайы жаныбарларды көрө турган ушундай бир ой пикирде бир 10 жылга деп биз ушул мораторий деп айналып атабыз. 2030-жылга чейин деп мынакей сунушта айтылыптыр. Анын ичинде кулжа, аркар, тоотеке, эчки, элик, бугу, марал, доңуз сыяктуу жапайы жаныбарларды жазып койгуздар. Кормовой базага кире турган деп эксперттер берип атат буну. Экологдор. Буну эксперттер тактаптыр да. Эмне үчүн 2030-жылга чейин? Бир 10 жыл деп воспроизводство деген өзүнчө мындай эме бар экен да. Мен ушул эл биристин жөнүндө баштап айтып кетейин дагы. Биздин азайган себеби биздин экосистема бузулуп атат, ал бир. Мен жаңағы ким Шукуров деген аксакал билесиңиз, ал киши келип ушул киши айтып берди да, биздин экосистема азыр аябай бузулуп атат. Ушул 1,5-60 жылда 80 жылдардан бери ушул азайган себеби ушул. Анан калса кормовой база деп ушул экологдор көтөргөн маселе да, ушулардын кайрылышы боюнча. Сиздин мыйзам долбоору боюнча ошол мораторийди бузган адамдарга, тараптарга кандай жазалар каралган? Мыйзамда ал бар. Уже жазылып турат, административный штрафтары бар аякта. Мен келечекте, если мындай карап көрсөк, бул мыйзам азыр коомчулукта толкоо болуп атат. Биз административдик жоопкерчиликти аны биз мына уголовныйга өткөрсө болот деп ойлообуз бар. Эме себептен мына Кытайды көргүлө. Келечекте биздин ушул эл биристи болобу, башка жаныбарларды болобу, жаңағы жабайы жаныбарларды келечекте ушул Кытайдан алып калатындай болуп калабыз. Аларда охотага, аңга тыйым салынган. Бул маселени
Мына мен 3-чү депутат, эме берги 2 жолу туурабы, Айтматович, 2 жолу да, 2 жолу депутаттар алып чыкканда, аларды анга тыйын салайын деген полностью. Биз болсо на некоторые виды деп атабыз, жанагы ак эл биристин кармалуу базасына даянат. Мына сиз айтмакчы, жана мындан мурдадагы палатада ушул сыяктуу мыйзам долбоору сунушталып, бирок жогорку кеңештин депутаттары колдоого алган эмес. Анын себеби эмнеде эле, Айтмат Кошевич? Ихмат Жорукбаевич, мен сизди сыйлайм. Жакшы мыйзам демилгелеп жүрөсүз. Сиз мына жашыл экономика боюнча бизде кеңештин да төрагасысыз. Сиз менен бирдикте бир нече закондорго биз кошо чогуу автор болуп демилгелеп жүрөбүз. Бирок мен сиздин ушул бул мыйзамыңызга мен кошулган жокмун. Себеби буга чейин жогорку кеңеште 2 жолу ушундай мыйзам долбоору келген. 2 жолу тең биз четке какканбыз. Аябай талаш тартыштар менен талкуу менен четке какканбыз. Бул мораторийдин 2 жагы бар. Бардыгыбыз кумандуу болгубуз келет, бардыгыбыз жардам бергибиз келет. Бирок ошо мораторийди киргизген менен биз канчалык деңгээлде жардам беребиз, маселе ошондо. Ошол мораторий канчалык деңгээлде бизде иштеп кетет. Мораторийди кантип биз камсыз кылабыз? Ошого канча каражат кетет? Ошол биздин киргизген мораторий иштеп кетеби? Ошо сакталабы? Маселе ошондо. Эгерде ошол киргизген мораторий иштеп, ошо атылбай башы көбөйүп, саны көбөйсө, мен 2 колдуп колдойм. Бирок биз ошонун иштеп кетишине шарт түзө албай атабыз. Кандай себептерден биз шарт түзө албайбыз? Бүгүнкү күндө мына 2012-жылдан баштап аңчылык чарбалары түзүлгөн. Кыргызстан боюнча 42 аңчылык чарбасы бар бүгүнкү күндө. Аларга өздөрүнө территория бекитилип берилген. Ошол территорияны коргойт, карайт. Ошол жердеги жаныбарларга ошолор жооп берет. Ошол жердеги жүрүп аткан охотаны ошол уюштурат, ошол жердеги аңчылыкты ошолор уюштурушат. Ошол жердеги жашап аткан жаныбарларга ошолор кызыктар. Канчалык көп болсо, канчалык ошолордун саны өссө, 2012-жылга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына коомчулук деле жакшы билет. Мындайлар жок болчу. Охотага, ошо аңчылыкка элдин бардыгы барчу. Барып каалаган жеринде атып келчү. Айрыкча ушу укук коргоо органдарында иштегендер, чиновниктер, чоңдор аябай көп чыкчу. Аларга эч кимден ал жетчү эмес. Бүгүнкү күндө ошолордун бардыгы тыйылып калды. Себеби ошол жапайы жаныбарлардын ээси пайда болду. Алар аттырбайт. Алар аттырса дагы ошол төлөдө турган акчасын төлөттүрүп туруп, анан кийин аттырат. Алар биринчи кезекте кызыктар. Эгерде биз мораторий киргизе турган болсок, ал ошол аткандардын бардыгы токтойт. Аларга төлөнүп аткан акчалар токтойт. Ал хозяйстволор өзүнөн өзүнчө жок болуп кетет. Жок болуп кеткенден кийин ошончо территорияны кайтарган адамдар да жок болот. Мамлекет ошол территорияны кайтарганга адамдарды алып жалдаш керек. Биздин эсеп боюнча бер жагы 300дөн кем эмес эгерде жалдаш керек экен. Ошолорго техника менен камсыз кылыш керек, шарт түзүп бериш керек, ат унааласы менен камсыз кылыш керек, оружие менен, курал-жарак менен камсыздаш керек. Анан аларга айлык бериш керек. Алар бийик тоодо иштеген үчүн алар бийик тоо боюнча айлыктары жогору төлөнгөн болуш керек. Биз ошо шартты аткара алабызбы? Анан ошо биз койгон мамлекет тарабынан дайындалган эгерлер ошол бизди кайтарып береби ошол жерде? Өздөрү баш болуп алып кайра атпайбы? Өздөрү баш болуп алып кайра браконьерлик кылбайбы? Маселе ошондо. Бирок мына депутат мырза айтып кетпедиби, жанагы жапайы жаныбарлар барган сайын азайып атат депчи. Анан сиз айткан жанагы 42 чарба чын эле ошол мамлекеттин бардык жериндеги жапайы жаныбарларды көбөйтүүгө, аларга жакшы шарт түзүүгө алардын деле күчү жетеби? Эми алардын менчиги болгондон кийин алар биринчи кезекте кызыктар болот. Мына эмне үчүн Советтер Союзу урап калды? Бардык ортолукта болгон үчүн урап калды да. Айласы жеке менчик киргиздик. Жеке менчик киргенде
ар ким өзүнүн менчигин коргойт экен. Ошондой эле бул ошо токойдогу талаадагы жапайы жаныбарларга дагы менчик кылып киргизип койсок, мындай условный менчик кылып, алар коргойт экен. Аренда. Алар коргойт экен. Ошонун негизинен биз браконьерликтерди бүгүнкү күндө тыя алдык да. Мына азыр мен мындай кесе айта алам, бүгүнкү күндө чиновниктердин дерлик бардыгы, укук коргоо органдарынын адамдары аңчылык кылып барып бирдем аткандан коркуп калды. Себеби барса ал жерде сөз ээси бар. Алар аттырбайт. Атам деп аларга баш бербей турган болсо, алар тартып туруп интернетке жарыялап коюп атат. Эми мына палатага чыкканда сиз ушул эле пикириңизди айтасыз, депутатка айтасыз. Бирок мына бул жерде бир жалпы мындай экологияны коргогон коомчулук бар. Чын эле ушул жапайы жаныбарларды атпайлы, токтойлу, такыр эле сыйуу салалы дегендер бар. Ошолор мына сиздердин атыңыздарды айтып, мынакей ушул комитеттин төрагасы дагы керек болсо ушул аңчылыкка тыюу салууну колдобойт экен деп мындай бир деп айта турган бир коомдук сындан чочулабайсызбы? Эми биз моратория, менин көз карашымда моратория жарыялап биз ал жаныбарларды сактай албайбыз да. Жаныбарларды андан мораторий киргизсек, наоборот көбүрөөк атылат. Көбүрөөк кыргынга учурайт. Элдин баардыгы аңчы болуп чыгып кетет. Мораторий киргизсек, то есть азыркы түзүлүп калган шартта кетсек, мына жана Марко Поло деп коет, кулжа аркарга жылына 70 башка гана лицензия берилет. Анын баасы Кыргызстанда жашагандар төлөп атпайт аны. Аны чет элдиктер келип төлөп атат. Алар акчасы бюджетке да түшөт. Ошол экологияны коргогонго да кетет. Анан ошол чарбанын ишин уюштурганга дагы бөлүнөт. Мораторий киргизгенде ал чарбалар жок болсо, анда аттып туруу токтоп калса, ким каалагандай атып баштайт да, ал акчадан бирөө да түшпөйт, көбүрөөк кыргынга учурайт. Ал эми тиги жапайы жаныбарлардын санынын азайып кеткендиги боюнча өзүңүздөр билесиздер, аркар кулжа бул баягы тоо аралап жашайт. Булар ооп, бир территориядан экинчи территорияга ооп турушат. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Кытайга чейин кетип калышат. Бул жагы Монголияга чейин кетип калышат. Анан канчалык кайтарса, канчалык коргосо, алар кетпейт. Мисалы үчүн ошол чарбада иштегендер аларга кар коор түшүп калса, туз берет. Чөп чачат. Кайтарып аттырбайт. Булар кетпейт. Эгерде ошолор жок болсо, даңкылдатып атып баштасак, анда ошондо кетип калат да, ошондо азаят. 70 баш менен биз алардын баардыгын кырып бирдик дегенде мен алысмын да. Мына чынында эле сиз мына жашыл экономиканы, экологияны коргогон депутат катары аракеттенип атасыз. Бирок бул азыркы мындай бир реалдуу жүйөлөр дагы туура болуп атпайбы? Мисалы, жана эле мен сизге суроо бердим. Жоопкерчилиги жазылганбы десеңиз, сиз айтып атасыз, административдик кодексте каралган деп атасыз. Мисалы, ушул сыяктуу баягы сиздин сунуштап аткан долбооруңузда дагы бир чийки жактары бардай сезилет. Мен биринчиден айтып кетейин, ушул коомчулукта сиз айтып атпайсыңыз, төрага комитеттин төрагасы келип башында болуп, каршы болуп, туура эмес, коомчулук туура түшүнүш керек. Бул депутат, биз демократиялык мамлекетпиз да. Ар кандай ой пикир. Мына азырда да биз эки ой менен кирип отурабыз, эки депутат. Бул кишини мен Айтмат Кошович менен экөөбүз көп жасыл экономика жагында көп. Кечээ күнү биз мына Исик көлдү коргоо жөнүндө чоң эме угулдук өткөрдүк. Айрда талаш тартыш болду. Эми бул жакшы эле. Бул эң жакшы ушул биздин демократия негизи да. Ушундай иштерди кең эле болуш керек. Бир ой менен, бир пикир менен кете бериш керек. Жана сиз айтып аткан чийки деп аткан бул экинчи этапта карап кете турган иштер. Жана Айтмат Кошовичтин бул айтып атканда право имеет право существования. Ал мен аны бул жанагы охота хозяйство жөнүндө 50 чакты экен. Алар менде, алардын да жетекчилери келген, алар менде сүйлөштүм. Берги коомчулук бар, общество охотоведов и рыболовов деген 20 000 адам аялдын ичинде. Алар 19 жылдан баштап кедергиле деп аткандар бар. Коомдо да ушундай. Жогорку кеңеште эле коомдо да ар кандай ой пикир бар. Эми бул биздин менин өзүм көз карашым, бул охота хозяйство
чет элдерде бул бар экен, право на существование бар. Анда аяктымын башкача экен. Биздин охота хозяйствосунда учет маселеси де, бу жерде Айтмат Кошоевич, учет маселеси, ошо тактоо маселеси азыр мына эл бирисиде биз болжол менен айтып атабыз. 200 дейбиз, 300 дейбиз, Кудай берет, может 100 бар чыгар. Анын бир экологдордун жана экосистема деген сөзү уштан кетет экен да. Бул эл бирисиң баардык жери деген кандай? Когда размножаться этет экен. Сары эркеш ташки деген биздин заповедник бар экен, тиги Исыкүлдүн өйдө жакта, тиги Кытайдын чегаранын бер жагында. Шу жерде эле ученыйлар айткан менен өтүп атат. Мен ушулардын сөзүнө илешип атам. Алар айткандай, шу жерде бир жерде эле эки семейство бар экен. Эки баягы маткасы, самкасы, которая размножается. Калгандардын баары жүрүп жүргөндөрү бир эле эл бирис ал 2000 чакырымга дейин жүрө берет экен. Поисках өзүнүн семейство создавать этем деп. Анын эл бирис жана самкасы алып чечет экен. Жарабай анын коло берет экен да. Ошол бул экосистеманын бул эң күчү ушуда экен да, когда идет размножение дейт орусча айтканда. Бул охота хозяйствосуна сиз айтып кеттиңиз, жоопкерчилик дейсиз. Эми азыркы охота хозяйствосунун мага да келип кагаздарын көрсөттү. Бул бир жагынан жакшы, мен жаман деп айта албайм. Бир системага алып калыптык. Экинчи жагынан баягы учет кандай? Ал 700 деп атабыз. Аны мындай караганда, эми охота деген сиз охотник чыгасыңыз да, мен охотник эмесмин. Поэтому коргоп атат бул киши. Өзүнүн мнениеси. Мен мындай ойлойм да, мен видеодон көрүп атпаймбы? Интернет булагынан жакшы эле азыр. Баягы YouTube тачсаңыз эле чыга калат. Аны аткандар адам мага бир ошол сакалда сизде охотник айтып атпайбы? Айгер алар аңылып туруп, эң баягы картаң, эң оорусун табып туруп атат дейт. Бирок тигилерди көргөндө аны эч ким да карап аткан жок. Ал көрсө эле көзү кызарып атып атат. Анда бир себеби бар. Эме десеңиздер, тактап алып санитарный отстрел деген понятиясы да ада жерде аз. Эми бу жерде айтып кете турам, Академия наукада бизге да каршы кат жазды аларда. Эми алардын өзү көз карашы бар экен, ученыйларында. Эми аерде бул эми биз коммерцияга айналып баратабыз баардыгыбыз. Ичин айтканда да, Айтмат Кошоевич, эми сөздүн ичинде келет да. Алардын кечиресиңиз, алардын өзүнүн квотасы бар экен да. Ушул жерде отуруп, ушул тиги радиодо отуруп, ушул ученыйлар бирин-бирин обвинять экен деп айтып атпайбы? Ушул сенин алар өзү квотасында берип коет экен, ушул эми баягы тыйын көрөт экен. Эми биз келечекте ушул коммерцияны айналдырбай, табигатты анан жабай жаныбарларды алмаштырбасак ушу коммерция. Сиз айтып атпайсызбы, чет элден келип бизге жанагы доллар алып келип атып аткандар, алар да жакшы бир жагынан. Биздин бюджетти алып келип атат. Бирок бир топ акчаны биз ушул коргоо, табигатты коргоого да бир топ акча бюджеттен да кетип атат. Туурабы? Анан экинчиден ушул туристтер келсе, жанагындай бинокль менен, фотоаппаратпен келсе, ол биздин максат ушундай болот да, биз мына 12 мамлекеттин ичинде биринчи демилге менен чыксак мыйзам менен. Биз мына эл биристи действительно коргойбуз. Ак эл бирис биздин символубуз деп чыксак, бул да жаман болбойт, Айтмат Кошоевич. Бирок сиздин мыйзамыңыз, сиздин идеяларыңыздын бардыгы бул идеалдуу варианты да. Бирок турмуш чындыгы башка да. Турмуш чындыгы чынында эле жанагы коммерциялаштырып, жапайы жаныбарларды деле жанагы үй жандыктай эле карай турган бирөөлөр болуш керек деген жөн айтып атпайбы сиздин оппоненттериңиз? Анан кийин мисалы кантип ушул мыйзамыңызды сиз өткөрөсүз да? Сизде мисалы күчтүү мындай турмуш чындыгына жакын мындай бир жүйө болбой атат да? Мен болбой эле бар. Биз караштырыбыз керек. Бул менин оппоненттерим охота хозяйстволор основном ушулар айтып атат да. Эми баягы браконьерлер басып кетет, баарын эметип кетет. Действительно, бюджетте акча азыраак. Эменин акчасы, берги эгелердин акчасы аябай аз экен да. Биз алар 5000-7000 тегелегенде, албетте, бул маселени биз коргойтун болсок, мына экологический фонд бар бизде. Мен да айтып кететим. ГЭФ деген бар, билесиңиз жакшы эле. Ушул маселени жакын арада мен көтөрсөм, ушул жерде баягы 11-жылдан бери ушул жерде межведомственный совет шуну кандай проекттер келет, кандай кабыл алабыз деген акчаны бизге берген Кыргызстанга. Чет элден прогондор тейлейт экен. Биздин бир совет өтүрүлгөн, бир протокол жок. Ушундай ушул жерге көтөрүп, ГЭФке чыгып, ушундай международный бир 5 жылга, 10 жылга бизге каражат бергиле.
Алар ушу ишти, акыл ишти алып барып атат, бирок через других заходят. Ушу мен дейм, ГАОСко берип туруп, ГАОС ушул жанагы канча 200 деп атабыз, может быть 200 300 деп атабыз, 200 деп атабыз. Ошуга баягы нормальный зарплатасын таап берип, аларда ушу коргоо маселеси, табигатты коргообуз деп атат. Ушундай ойлорду жүгүртсөк, тапсак болот ал акчаны. Акчага алып барып деп, эме ал болбойт экен, мыйзам чирик экен деп, анда айтсак болот. Бирок жолун издеп атабыз. Мен азыр айта албайм, действительно туура аны мына бул источникти алып бияка жабып коебуз деген Айтбек Кошоевич ага мен азыр так айта албайм. Анын сөзүнүн ичинде керек. Аны издеп атабыз. Бирок мыйзам палатага, бул комитетке алып келгенче, бул кишилерге палатага алып келгенче биз варианттарын издеп табабыз деп ойлоп атабыз. Мына Кыргызстан чынында эле бул ак эл беристи коргоо боюнча эл аралык конференцияларды өткөрүп, анан ушундай бир экологиялык бир демилгелердин башатында туруп атат бир нече жылдардан бери. Азыркы мыйзам эл аралык уюмдарга, экологторго жагат. Бирок баягы мындай турмуш чындыгына карап, чын эле ошол эффект береби деген тараптарга жакпайт да. Бизге бул жакпайт, бул мыйзам иштебейт деп тура бербестен бир орток эки тарапка тең мындай бир зыян болбогудай болуп туруп, чын эле экологияны, Кыргызстандагы жапайы жаныбарларды коргоп кете ала турган бир мыйзам, бир же болбосо демилге көтөрсө болобу жогорку кеңеште? Ушу мораторийдин иштеп кетүү механизмин көрсөтүшсө, мен депутат катары мен колдогонго, мен айтпадымбы, мен бир колдоп эмес, эки колдоп колдогонго даярмын. Мораторий киргизген бул бир маселе. Бирок ошону иштетип, ошо мораторийдин камсыз кылыш керек. Бул таптакыр башка маселе да. Мен бир-эки мисал келтирейин. Мен өткөн жылы Кумтөргө бардым. Ошо жанагы мөңгү маселеси боюнча Кумтөргө барганда, ошол жерден жолдун боюнда аркар теке кулжалар жайылып жүрөт. Биз 10 метр жерден өттүк машина менен. Анан сурасак, ошо Кумтөрдөгүлөр айтат, биз буларды коргойбуз дейт. Эч кимге аттырбайбыз дейт. Биз келгенден бери булардын качпаган себеби ошо биз келгенден кийин төрөлгөндөр дейт. Биз келгенден бери примерно булар башында эсептеп жүрүшөт экен. 10-15 эсе көбөйдү дейт. Бир 100 башка жетпеген болчу дейт. Бүгүнкү күндө азыр 2000 баштан ашык бар ушул жерде дейт. Мен ойлойм, ошол жерди коргоп кайтаргандын эсебинен ошондой көбөйүп атат. Бирок ошол жерге эле атканга лицензия алып алып атканга уруксат бар. Барып атса болот. Бирок ошол жерди коргоп турушат. Эгерде коргоп туруп, ана мораторийди камсыз кылабыз десе, анда эң сонун болот. Анда буну колдош керек. Албетте бул мыйзамдын тагдырын эми палатага чыкканда депутаттар чечет, 120 депутат чечет. Коомчулукка албетте мораторий киргизебиз, атпайбыз десек жагат. Мен эми таң калбайм, эртеге мен ошол эл душманы кылып ошол немелердин бардыгын атканга макул экен деп. Бирок эми сиздер экөөңүздөрдүн тең максатыңыздар бир эле болуп атат. Бирөөңүздөр жан жаныбарларды атпай туруп көбөйтөлү, сактайлы деп атасыздар. Бирөөңүздөр болсо жан жаныбарларды аталы, аңчылыкка уруксат берели, бирок ошого сактаганга дагы шарт түзөлү деп атасыздар да. Анан кийин мына коомчулукта чында эле сиздин пикирди көбүрөөк колдош ыктымал, бирок палатада кандай болот? Эми палата чечет аны. Депутаттарга дагы алып чыгып көрөбүз. Буга чейин ушундай эле талкуулар болгон. Ушундай мораторийдин ар түрлүү формасында 2 жолу келди, 2 жолу тең палата колдогон жок. Бирөөсүндө 30 жыл деп келди, бирөөсүндө бардыгына мораторий жарыялайлы деп келди, бирок колдогон жок да. Азыр Экмат Жорукбаевич 10 жыл деп анын определенный түрлөрүн алып келип атат. Түрлөрүн алып келип атат. Эми буну палата чечсин. Эми да 3-чү жолу дагы палата колдобой койсо, сиз эмне кыласыз? Бир моментте бу жерде биз ушу акча каражаттан кыйналып атабыз. Ушул себептен биз ушундай бир өзү демилгебиз, бул депутат айтып атат, мен да айтып атам, биздин максатыбыз бир. Биздин табигатыбыз коргосок. Ушул керек да. Ушул бизге, мен айтып атпайм, биз экотуризм дейбиз, башка эме дейбиз. Ушунун баары ушудан пайда болот. Бирок эме акчанын издеп келебиз. Палатадан да бул суроо болот. Маеңиздерге рахмат. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда биз жапайы жаныбарларга аңчылыкка мораторий киргизүү темасын талкууладык. Саламатта калыңыздар.